Урматтуу апалар, сиздерди бүгүнкү энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар, дүйнө акыретте бактылуу болуңуздар. Аллах Таала сиздерге ушундай күч берген, сиздер ушундай бир башкача балдарына мээрим төгө тургандай, бир башкача талим тарбия бере тургандай, кылык жоруктарына чыдай тургандайчы. Жана ырсапта деле айтылгандай, сен көз жумсаң унутармын жылчыдап, мен көз жумсам көз өткөнчө буркурап дегендей, ушул эненин ушунчалык бир мээрими чексиз экен. Аллах Таала сиздерди ушундай кылып жаратыптыр. Ушуну биз жаштар кадырлайлы, барктайлы, энелерге урмат сый көрсөтөлү, кызмат кылалы. Мен лагерде да мына Өскөлдө боло турчу лагерибизден 10 күн болот да, биз эркек балдарга да. Анан айтып ушундай насаат айтып, энелерди кадырлайлы деп окуяларды айтып берип, видео показ кылып көрсөтүп берсең, кээбиркилер мындай көзүнө жаш алып, жаш кичинекей балдар, бирок көзүнө жаш алып, все, устаз же агай, мен буюрса үйгө барганда апама мындай кызмат кылам, апамды мынча күнүгө өөп турам деп ушинтип бир эметип калышат да. Анысы кандай жаштар апаларды көзү барында сыйлап, кадырлап, энеден өткөн сиз менен бизге күйө турган зат жок да. Мен мынакей 30тан аштым, 3 баланын атасымын. Апам ушунчалык мындай дагы эле мындай таң калам да, ушунчалык сарсануу болуп, мындай чалып эметип турат да. Мен чалык эмес да болбосочу. Эми айтайын дегеним ушу энелердин ушунчалык бир эмеси бар да, бир башкача күч бар, Аллах Таала ушундай жараткан экен да. Сиздерди, урматтуу апалар, балдарыңыздар, уул кыздарыңыздар сиздерге ушундай урмат сый көрсөтсүн, ушунчалык кызмат кылсын, сиздер аябай алардан ыраазы боло тургандай. Бар болуңуздар.